Урматтуу мусулман бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ый хадисинде, сахих хадисте, бул хадисти Абу Хурайра бизге жеткизет, Аллах таала андан разы болсун. Мен шахида жаназатан хатта юсалла фалаху қиратун. Ким бир жаназага катышса, намаз окулганга чейин, митингке эмес, сөз сүйлөгөнгө эмес. Маркум сени сөзүңдү укпайт. Жаназага барууда эң негизги маселе жаназага туруп 4 такбир, ошо маркумга жаназа окуу. Пайгамбар айтат: "Мен шахида жаназатан хатта юсалла." Кимде ким жаназага күбө болсо, намаз окулганга чейин күбө болуп окуса, фалаху қират. Ал бир қират сооп алат деди. "Ва мен шахида хатта тудфана кана лаху қиратан." Кимде ким жаназаны окуп, маркумду алып барып көмгөнгө чейин күбө болсо, топурак таштаса деген жок. Ошол жерге мүрзөгө барып тияка басып тамеки тартса деген жок. Ушак айың сүйлөсө деген жок. Көз көрүнүп коеюн, эл көрсүн, кожо көрсүн деген жок. Жаназага барып ибрат алсаң. Мен да бир күн ушул жерге жатам. Бүгүн мен бирөөдү көтөрүп келдим, эртең башкалар мени көтөрүп келет. Бүгүн кычыраган кыйын болгон үйдө жашап жатам, эртең ушул 2 метр мүрзөгө келем деп. Хазирети Усман пайгамбардын 3-чү халифасы. Кабырга майытты көтөрүп барган кезде кабырдан кайтканда сахабалар аны көтөрүп келчү экен, көп ыйлайт экен. Мүрзөдөн коркчу экен. Кийин мындай дейт: "Мен мүрзөдөн коркунучтуураак жер көргөн жокмун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан дейт: "Мүрзө акыреттин биринчи тепкичи. Ал жерде кутулсаң, андан кийинкилер өтө оңой болот. Ал жерде ийгиликке жетпесең, андан кийинкиси андан да кыйын болот" дейт. Хазирети Усманды мүрзөдөн кайтканда сахабалар көтөрүп келчү экен. Бүгүн биздегилер мүрзөдөн да коркпой калдык. Барып ал ошол жерде да тияка басып тамеки тартмай, насыбай чекмей, саясат сүйлөмөй, ушак айың айтмай, же болбосо ошол жерде да дагы Facebook менен башка менен алек болмой. Урматтуу мусулман бир тууган, үлгү дегенге өлүм жетишелүү, эң чоң үлгү. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин бизге 2 насаат кылуучу нерсени калтырды. Биринчиси сүйлөгөн, бизге дайым эскертүүчү насаат кылчу, ал Кур'ан. Экинчи чоң бир насаат, үн чыкпаган насаат өлүм. Бардыгыбыз өлөбүз. Өлүм жаш кары дебейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким жаназага барып, митингге катышса, кыйын болуп сүйлөсө деген сөз эмес. Ким жаназаны окуса. Аллаху акбар, 4 такбир жан. Көптөгөн адамдар келет, кыйын бол. 4 такбир жаназаны билбейт. Жаназага баратасың. Даратыңды алып бар, даярданып бар. Жаназа окусаң бир кырат сооп алат экенсиң. Жаназаны окугандан кийин мүрзөгөчө кошо барып топурак таштоо эмес. Ошол жерде барып мүрзөдө үлгү алып, ошол жерде ошол майытка истигфар айтып, жаратканга жалбарып, ошол үчүн кечирим сурап турсаң, 2 кырат дейт. Эми кырат дегенди түшүнүү үчүн пайгамбарга бир салават. Кыйла ва ма кыратан я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, жаназа окуганга бир кырат дедиңиз. Майытты көмгөнгө чейин барганга 2 кырат дедиңиз, бул кырат эмне dedi пайгамбарыбыз саллаллаху мисли жабалайнил азимайн. 2 чоң тоодой деди. Кырат деген эмне экен? Бир чоң тоодой сооп алат экенсиз, мүрзөгө чейин барсаңыз 2 чоң тоодой болгон сооп алат экенсиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Инна фил жаннати гурафан юра захируха мин батиниха ва батинуха мин захируха." Бейиште шундай үйлөр бар, бөлмөлөр бар, анын сырты ичиден көрүнөт, ичиден сырты көрүнөт. Башка бир хадисте лабинату миназ-захаб, бир кирпичи алтындан, ва лабинату мин фидда, экинчи кирпичи күмүштөн, ва милатуха миск, анын ортосундагы раствор мисктен экен, жыпар жыттуу. 500 жылдык алыстан жыпар жыттанат экен. Хасбауха лу'лу дейт. Бейиштеги майда таштар бүгүнкү лу'лу деген жанагы эң баалуу таштарыңыз, алмаз дейсизби, же бриллиант дейсиз, ошондой экен. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз айтты, бейиште ушундай кооз үйлөр бар, сыртыны ичиден, ичини сыртынан көрөт. Лимен хия я Расулаллах. Сахабалар айтты, ал ким үчүн? Андай кооз үйлөр үчүн. Кимдер үчүн? Байлар үчүнбү? Бийлиги бар үчүнбү? Жок. Кала лимен атабал калам. Kim sözün жақшы сөз сөйлесе.
Şirin söz söylөгөнгө, atabel kelam, tayyibul kelam. Söz söylөгөндө жакшы сөздү сөйлөгөндөргө. Ушак айыңды эмес, бирөөдү гыйбат кылган эмес, сөгүнгөн эмес, каргаган эмес, каргыш башка эмес. Limen atabel kelam. Tayyib эң жакшынакай сөз сөйлөгөнгө. Wa at'amat ta'am, muhtajlarga tamak bергендерге. Wa bata qaiman wan nas niyam. Adamlar uктаган кезде туруп алып жаратканга жалбарып түнкү намазды окугандарга dedi.